Assalamu алейкум, ардактуу теле көрүүчүлөр, кутмандуу кошуга кечиңиздер менен Кечки Баткен теле көрсөтүүсүнөн чоң саламыбызды айтабыз. Ардактуу замандаштар, урматтуу биздин сүйүктүү көрөрмандар, мынакей буюрса бүгүндөн баштап түз эфирде алгачкы программабызды чыгарып жаткан учурубуз Кечки Баткен теле көрсөтүүсү. Жарым саат аралыгында биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары буюрса мына ушундай жарым сааттын аралыгында камтылган. Бүгүнкү эфирибиз алгачкылардан болуп, буюрса мынакей тушоосун кесип атабыз десек жаңылышпайбыз. Анткени алгачкы эфирибиз биз буга чейин анча-мынча баракчаларда көрүүчүлөрүбүзгө жарыя катары айтып кеткендек, мына буюрса бисмилла деп биз баштап жаткан учурубуз. Мен ойлойм, эфир бүгүн өтө аябай кызыктуу болот. Себеби бизде буюрса мейманыбыз дагы бар. Андан сырткары жалпы көрүүчүлөрдү мен чакырам. Кызыктуу эфирдин жүрүшүндө конкурстарыбыз болот. Жана ошондой эле биздин демирчилерден жалпы биздин ушул конкурска катышып жеңген инсандарга, абоненттерге белектерибиз бар. Анда биз дагы бир рет баарыңыздарга кутман кеч, жакыныраак олтуруңуздар, башка каналга которбой, биз менен бирге болуңуздар. Кечки Баткен, анда бүгүн бизде бисмилла деп алгачкы эфирибизге бир шаңдуураак, жаңдуураак болсун деген ниетте, максатта мейманыбызды чакырып отурабыз. Көп кордуу талант, тойдун көркүн ачкан, жаңдуу ырларды жактырып ырдаган бүгүн бизде конокто Муса уулу Машрап Мырза келип отурат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Студиябызга куш келдиңиз. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келдим. Кечки маанайлар кандай? Маанайлар жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы. Биздин студия жактыбы сизге? Жакты. Сон Кечки Баткен. Демек, Баткен кечинде ушундай болот, Ооба. Мынакей ардактуу көрүүчүлөр, бизди YouTube баракчабыздан дагы көрсөңүздөр болот. Себеби чет жактагы мекендештерибиз буга чейин биз чет жактабыз, кандай көрсөк болот онлайн аркылуу деп сураткандарга биз ошол биздин Баткен ТВ YouTube каналыбыздан дагы катталып ошол жактан көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле биздин экран түбүндө азыр биздин режиссерлорубуз байланыш номерлерине же болбосо биздин Машрап Мырзага суроолор бар болсо узатсаңыздар, албетте сөзсүз түрдө биз Машрап Мырзанын оозунан сөз түрдө жооп алып бергенге ар дайым даярбыз. Андан баштадык. Биз алгачкы эле эми суроолорду Машрап Мырза эми келиңиз. Чыгармачылык сөздөрдөн, суроолордон баштасак, акыркы жаңылыктар менен бөлүшө кетсеңиз. Эмне жаңылыктар болуп атат? Акыркы жаңылыктар бизде эми чыгармачылык жактан буюрса жакшы ырларды жазып, жакын күндөрдүн ичинде эми аккордеон менен өзүм бир жакшы ыр жазганмын, автордук. Автордук чыгарма. Буюрса жакында. Сөзү бону өзүңүзгө таандык. Ооба, жакында чыгарып көрөт деген ойдомун. Кандай аталышта? Жалгыз баспа. Жалгыз баспа. Демек шерик менен бас деген сыяктуу. Мен сиз жалгыз баспа деген мааниде, да. Демек бул чыгарма ушул карантинден берки буулуп жаткан бир кандайдыр сиздин ушул карантинде топтогон эмгегиңиз болуш керек, Ооба, буга чейин жаралган беле? Жок, карантин учурунда ушулар жаралды да. Эми оңдоп түзөп дегендей кичине. Анан жарык көрдүрөбүз, Кудай кааласа. Демек азыр даяр бышып калды, Бышып калды. Жакында. Демек, ардактуу көрүүчүлөр, буюрса Машрап Мырзадан мынакей жагымдуу музыкалык чыгарманда угуп калат экенсиздер. Балким Машрап Мырза арты менен эле баягы клип тартсаңыз, эксклюзив кылып, балким Кечки Баткенден беребиз же болбосо Баткен телеканалынан беребизби? Буюрса. Биз чыгармачыл инсандар менен ар дайым кызматташабыз, ошондуктан кызмат болсо бир звонок. Рахмат. Чоң рахмат, ардактуу көрүүчүлөр. Биздин WhatsApp номерибизди сиздерге эскерте кетели. 0-223-03-03-66 телефон номерине байланышка чыксаңыз болот. Байланышка дегенибиз эми Машрап Мырзага суроолор же болбосо SMS билдирүү аркылуу дагы суроолорду узатсаңыздар болот. Машрап буюрса ачык, айкын сиздердин сурооңуздарга жооп бергенге дап даяр. Демек, Машрап Мырза, көбүнчө кайсыл темадагы музыка ырларды ырдайсыз? Көбүнчөсү эми
көбүнчө сүй жөнүндө окуп калат го дейм. Анан кээ бир жерде ушул мекен жөнүндө, кыргыз жери жөнүндө ырдай турган жерлер ар түрдүү учурлар болот дейм. Ошол жерлерди карап көрүп туруп, анан кээ бир мен көбүнчө ушул кызматта тойлордо жүрөм дагы. Той топурда жүргөн жеримде карап көрөм эми айылына чөйрөмдөгү адамдар кандай жашта. Ошолордун жашына каратып, эми ушуларга жага турган ырлар болсун деп ошого карап эле. Бирок негизинен көбүнчө эле чыгармалар ушундай сүйүү тууралуу болсо керек. Сүйүү тууралуу болуп келет. Азамат, анда бир сүйүү тууралуу чыгармалардан укпайлы, кандай дейсиз? Бир эфирдин башында бир жандуу биздин жалпы көрүп аткан көрүүчүлөрүбүздү дагы да болсо өзүбүзгө тартып дегенде. Анда эмесе мен кандай дейсиз? Сулуулукка таазим деген бул дагы өзүбүздүн ошол Актатыр жергесинде мен бөлөм болот, Акылбек Назыров деген сөзү бону ошолго таандык. Сулуулукка таазим деген ырды аткарып берейин. Келиңиздер, анда эмесе жалпы көрүүчүлөр Машрап мырзанын атынан сиздерге сонун чыгарма кабыл алып калыңыздар. Келди. Колчоолар Азаматсыз сонун чыгарма. Демек, бул бөлөңүзгө таандык чыгарма. Буга чейин чыккан ырдап жүрөсүз. Ооба. Ырдап жүрөбүз. Анда биз ардактуу телекөрүүчүлөр сиздерге дагы бир эскертүү катарын айтып кетебиз. Кечки Баткен көрсөтүүсү түз эфирде Баткен телеканалында жүрүп жаткан учуру. Жана ошол эле ушул эфирди биз түз аркылуу чет жакта жүргөн мекендештерибизге айтабыз. Биздин Баткен ТВ YouTube каналыбызга да катталып, ошол жактан да түз эфирден көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле биз дагы бир сонун жаңылыктарыбыз менен бөлүшөбүз. Анткени ушул эфирибиздин чыгышына көмөктөшкөн биздин демөөрчүлөргө алдыңала ыраазычылык айтабыз. Машрап мырза кофеден ичип, печеньеден жеп отурсаңыз болот. Демек, биздин ушул жасалгаларыбызга көмөктөшкөн биздин демөөрчүлөр, четинен айтып кетейин, пардалар сонун дүкөн бар, Борбордук базардын бет маңдайында жайгашкан. Ал жактан пардалардын түрүн тапсаңыз болот экен. Эгер жеңиңиз ушундай бир тайындаса, барып ошол жактан каалаганыңызды таап алсаңыз болот экен. Ошол жактагы биздин мөлдежебизге ыраазычылык айтабыз. Жана ошондой эле кийинки биздин демөөрчүлөрүбүздүн бири Эркатай деген сонун бул жакта баягы магазин бар, дүкөн бар. Жаш балдар үчүн, тагыраак айтканда, жаңы төрөлгөн умуркайлардан баштап 16 жашка чейинки улан кыздарга сиздер ал жактан бут кийим кече жана ошондой эле курчактарды, моундай болгон оюнчуктарды алсаңыздар болот, ардактуу көрүүчүлөр. Эң сапаттуу жана баасы да ыңгайлуу сиздерге албетте ушул магазинди сунуштайбыз. Дареги Баткен шаары, тагыраак айтканда, центрде жана Курманжан магазин артында жайгашкан Эркатай магазини. Андан сырткары биздин дагы мына ушундай ичип отурган кофелерибизге, печеньелерибизге өзүнүн салымын кошуп көмөктөшкөн биздин Кыргызстан дүкөнү бар. Ал жакта сиз үйгө балким
баягы тойлордон чөнтөктү толтурганда эмне алып барышты ойлоп калабыз го негизи эле. Ошондо ошол Кыргызстан дүкөнүнө кирсеңиз, ал жакта каалаган сиздин таттууларыңыз бар, дүң жана чекене баада алсаңыз болот. Кыргызстан ар дайым дүкөнү эшиги сиздер үчүн ачык экен. Жана ошондой эле бардык учурдан пайдаланып демөөрчүлөргө ыраазычылык айтабыз дагы. Анда биз алдыңкы көздө дагы да болсо уланта беребиз. Машрап мырза, сиз буга чейин ушул чыгармачылыкка баягы олуттуу киреликтен алдың чет жактарда жүрдүңүз, себеп мисалы эми турмуш шарты ушундай, кээде үйдө кээде ылдый болот. Анан сиз кандайча ушул эми болду, чет жакты токтоттум, эми мен ырдашым керек деп ушундай план кылдыңыз беле, же кандайдыр бирөө себепкер болду, ырда, сенде талантың бар, аккордеон ойной аласың деп бирөө сунуш бердиби? Жок, мындай. Мен чет жакта жүрүп, эми жүргөндө баарыбыз эле эми мына Россия жергесинде жүргөндө турмушка байланыштуу иштеш керек. Анан ошол эми менен кетебиз дейм. Барып иштеп жүргөндө эле мен өзүмө көптөгөн адамдар айтат, сен ырдап эле жүр. Ушу Баткенде эле, Кыргызстанда эле да. Ырдап өзүң өнөрүн көрсөтүп жүр дейт. Ооба, бирок мен өзүм деле ошону каалайм. Эми турмушка байланыштуу ар жакка барыш керек болуп калат экен. Бала чака бар дегендей. Акыркы ушул канча жылдан бери ушундай олуттуу ушул чыгармачылыкка киришип баштадыңыз? Негизи топурларга чыгып дегендей. Бул аккордеон менен бир 3-4 жыл болуп калды окшойт. Эми кылып жүргөнүм, ага чейин ошто иштеп жүргөнмүн. Анан мурда эми агырып турду баягы коргондордо той болчу эле го. Ошол маалда өзүмдүн музыкальный аппаратурам бар эле. Ошолор менен чыгып ырдайт элек. Кийин барып кафелер ачылып, шаар болуп эми болгондон кийин эмеге андай агырып турду той болбой калды. Аяктар ачып калдык деңиз. Ооба, кийин музыкальный аппаратураны сатып, анан жөн эле мамлекеттик ишке кирип, иштеп, ошентип жүрүп, анан аккордеон кайра жаңырып чыгып келгенине байланыштуу аккордеон менен ырдаса да болот деп. Музыкалык билимиңиз барбы? Музыкалык билимим бар. Зайрек Султанов агайыбыз да өзүнүн балдар чыгармачылык музыкальный мектебинде бүткөнмүн аккордеонду. Анан жогорку билимим жок музыкальный. Жакшы. Сураган себеби сиздин эң алгачкы чыгармаларыңыздын бири бул баягы 18 ашык болдум, 18-19 жашымда деген чыгарма. Бул чыгарманы 14-15 жашымда. Демек чын эле ушундай 14-15 жашыңызда бирөөгө ашык болуп ушул ыр чыктыбы? Кандайча жаралып калды? Сөз обону өзүңүзгө таандыкпы? Бул сөз обону өзүмө таандык. Албетте, анан бул ошол маалдагы балалык ой, кыялдар эми. Чыгармачылыкка киришип, мен да өзүм ыр чыгарып, өзүм ырдасам экен деген. Анан сөзсүз эле 14-15 жашымда ашык болуп, баягы сага барам сулуу саат 9-10 деп көп адам айтат да мага. Ошол маалда бир нерсе болгон үчүн ыр чыкканбы деп. Жок, андай эмес. Мен үйдө олтуруп эле жазганмын. Аккордеон менен обон койгонмун. Анан бужунда өзүбүздүн агаларыбыз улан тобу. Ошолор менен аранжировка кылып. Клиби жакшы чыккан. Клибини каяктан тарттыңыздар? Клиби жакшы чыккан. Клиби ошол мектепте аяктагандан кийин Россия жергесине барып иштеп, ошол жерден өзүм иштеп, айлык алып, өзүм ушунчалык катты кызыгып, анан ошол жерден камера алып, бир досум экөөбүз, азыркы маалда ошол классташ досум, катташкан досум, ошол экөөбүз эле чыгып, Россияда эми Москвада жакшы сулуу көрүнгөн жерлерге коюп эле ырдаганбыз да. Анан бир кыйла эле кыялдарыбыз бар эле, Бишкекке келип, кийин бир клипке ошол маалда кыз кошкула деп. Бишкектен кошобуз, ана кайра келгенден кийин болбой калган. Ошол ойдон эле чыгарып салып Бишкекке келип, Эрнис Бөрбаев агабыз монтаж кылып берип койгон. Ошол эле тартып келген эле видеону, Ооба. Тартып келген видеону берген.
Биз өзүбүз тартканбыз десек болот да. Жакшы. Демек, дал ушул чыгарма бир аз болсо да сиздин рейтингиңизди жогорулат деген ойдобуз, Мисалы, себеби мен буга чейин ушул социалдык тармактарда карап чыктым. Ушул чыгарманы дагы башка инсандар ырдагандары бар экен, толтура экен. Демек, сиз кубанычтуу болсоңуз керек, башка бирөөлөр мындай чет жакта да жүргөндөр бар экен. Ошолорду Мурадил Данияр уулу эле. Ошол Мурадилибиз дагы бир 2-3 балдар ырдап чыгайлы деп мага звонок этип сурашты. Анан мен макул болдуңузбу? Макул болом, конечно. Саттыңызбы же? Жок, сатканда не. Биз ырдаш үчүн чыгарганбыз. Ырдасын, эл ырдасын. Башка бирөө ырдаса, мен үчүн бул чоң кубаныч да. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерге дагы бир ирет эскерте кетебиз. Түз эфирде Баткен телеканалында Кечки Баткен көрсөтүүсү өз сапарын улантып бермекчи. Жалпыңыздарды да бир ирет биз менен бирге болууга чакырабыз. Ардактуу замандаштар, буюрса азыр бир аздан соң биз эфирдин жүрүшүндө кызыктуу конкурсубузду баштайбыз. Ал конкурсубузга биз сиздерге суроо беребиз. Эгерде ошол суроонун жообуна ким туура так биринчилерден болуп, бизге экрандын астында турган 0223 03 03 66 телефон номерине кимде-ким биринчилерден байланышка чыгып туура жообун айткан болсо, анда сизге мынакей биздин демиөрчүбүз тагыраак айтканда суммаларды өтө чоң 1,5 миң сомдук белектерди тапшырабыз. Эркатай дүкөнүнө мынакей бизге демиөрчүлөр мына ушундай белектерди берип атат. Буюрса муну балким сиз өзүңүздүн уулуңузга ушундай көңүлүн көтөрүп белек катары тапшырсаңыз, берсеңиз болот. Андыктан күтөбүз. Буюрса, мен ойлоймун, жалпы көрүүчүлөрдү жакыныраак келип катышып, кааласаңыз балдардын оюнчугун, кааласаңыз кыздардын оюнчугуну алсаңыз болот. Шашылыңыз. Буюрса, алдыңкы мүнөттөрдө биз конкурсубузду баштамакчыбыз. Жана ошондой эле WhatsApp'тан билдирүүлөрдү да күтүп калмакчыбыз. Анан YouTube баракчасынан да бизди калтырбай көрүңүздөр. Машрап Мырза, эми азыр пандемия учуру, көпчүлүк элдерде баягы мисалга айтканда баягы көп нерселерге чектөөлөр коюлуп калды. Эми адам экенбиз, баягы жашаш керек экен, иштеш керек экен. Ошентсе дагы мына ушундай пандемияга карабай дагы жакшылыктар болуп атат, билсе жашырыштын кереги бар, болуп атат. Дал ушул азыркы этапта сизде кандай болуп атат? Сиз ушул эле чыгармачылык менен эле нан табасызбы же башка иште иштейсизби? Азыркы убакытта ушул чыгармачылык менен иштейм. Элдин кызматында тойлорго чыгабыз. Сиз айткандай, жашырыштын кереги жок, тойлор болуп атат. Буюрса жакшы. Андан сырткары мамлекеттик иште детсадта иштейм. Бала бакчада, Өзүмдүн айылымда, бужунда. Бала бакчада иштейм. Музыкадан сабак берип, ал дагы азыр пандемияга байланыштуу детсадтар дагы жабылып турат да. Мына ушундай буюрса, бул сыноонун дагы Кудайга буюрса башыбыздан өткөрсөк, жакшылыктар алда деген ойдобуз. Анда мен жалпы биздин көрүүчүлөргө суроолорубузду берип баштайбыз. Азыр бул жакта дагы СМС билдирүүлөр келип атат. Ассаламу алейкум, ишиңерге ийгилик деп 153 абоненти билдирүү жиберип атат. Орусча ырлардан ырдайм деген оюңуз барбы дейт Машрап Мырза? Орусча ырлар бирок ушумалга чейин ойлоп көрбөпмүн бирок орусча ырлардычы. Анан аккордеон ойногондон кийин негизи биз эски ырларга басым жасап, ошол эски ырларды ырдасак деп ойлойм да. Анан тойлордо эми баргандан кийин сөзсүз шаңдуу болуш үчүн шаңдууларды ырдайбыз. Рахмат. Азыр анда мен оюнубузду баштап, көрүүчүлөрүбүзгө логикалык суроолорумду бере берейин. Мүмкүн болушунча ардактуу замандаштар ойлонуп туруп, анан бизге 0223 03 03 66 телефон номерине туура жоопту ким биринчилерден таап чалса, албетте биз түз эфирден байланышка ал инсанды кошуп, туура жоопту угабыз. Тапкан болсоңуз, мына чоң приз сиздики. Суроо төмөнкүчө, кулак салыңыздар, жакшылап ойлонуңуздар. Кайсы аял күйөөсүнүн кайда кеткенин билет? Дагы бир эскертем. Кайсы аял күйөөсүнүн кайда кеткенин билет? Мына ушундай логикалык суроо, терең ойлонуңуз.
жана жоопту батырактан 0223-03-0366 телефон номерине чалыңыз. Эгерде туура биринчи эле чалган инсандарга биз белегибизди беребиз. Андыктан даяр болуп туруңуз. Сизге кандайдыр бир ой келдиби? Кайсы аял Күйөөсүнүн кайда кеткенин билет. Демек, ойлонуш керек, э? Ойлонуш керек. Ойлонуш керек. Сиз ага чейин ойлонуп туруңуз. Мен дагы сиз менен бир аз сонун оюнду баштайын деп турган чагым. Машрап мырза, мүмкүн болсо муну кармайсыз. Экранга көрсөтүп туруңуз. Азыр мен сизге суроо бере берем. Сиз жалаң гана ушул ооба деген жооп кайтарасыз. 20 суроо берем, тагыр айтканда. Ооба деген жооп деле кайтарасыз. Башка сөз айтпайсыз. Кандай суроо болбосун ооба дешиң. Ооба дешиңиз керек. Түшүнүктүү, э? Болду. Түшүнүктүү болсо анда биз баштадык. Машрап мырзага суроолорубузду жадырабыз. Бул өтө этияттык менен, сактык менен, бирок мен ойлойм баары көрүүчүлөр түшүнөт деген ойдобуз. Даярсыз? Туура түшүнгүлө. Машрап мырза, билимиңиз барбы аккордеондон? Ооба. Аялыңызга кол көтөрөсүзбү? Ооба. Көк бетсизби? Ооба. Уктап жатканда дагы ырдайсызбы? Ооба. Башка аккордеончуларды карап дуура ырдайсызбы? Ооба. Байпак тийип көрдүңүз беле? Ооба. Байпакты кийатканда жыттап көрдүңүз беле? Ооба. Бирөөнүн чөнтөгүнө кол салып урурлук кылдыңыз беле? Ооба. Ооба. Сизге көпчүлүк үнүң жок, ырдабай эле кой дейт. Бирок ошентсе дагы сиз ырдай бересизби? Ооба. Ошондо айтышабы сизге көбүнчө? Ооба. Ооба, азаматсыз. Үйдө акчаны аялыңыз кармайбы? Ооба. Бойдок кезиңизди сагындыңызбы? Ооба. Аялыңыз чалганда албай койгон күндөр болдубу? Ооба. Азаматсыз. Ачып калган тамак жеп көрдүңүз беле? Ооба. Ырдагандан тажадыңызбы? Ооба. Азаматсыз. Кийинки кошуналардын огородунан алма урдап, же бир нерсе урдап көрдүңүз беле? Ооба. Сулуу кыздарды көргөндө сүйүп калган учур болгонбу? Ооба. Акыркысын берейин. Тойдо ырдап жатып шымыңызбы же бир жериңиз жыртылып калган учур болгонбу? Ооба. Азаматсыз, туура жооп бердиңиз. Эми бере берсеңиз болот кагазды. Туура жооп бердимби? Туура, жакшы жооп бердиңиз. Эми ушул жоопторго кайрылып кетели. Эми тарс эткен бар тамаша, аялыңыздан коркосузбу деген суроого ооба деп жооп бердиңиз. Чын эле же коркосузбу? Жок. Эми ар бир эркек өзүнүн аялын сыйлай билиш керек. Демек байпак тиккен күндөр баштан өткөн, э? Байпак тиккен күн баштан өткөн. Бардык эле эркектер байпакты кийатканда жыттап анан кийсе керек, э? Ооба. Азамат, кийинки телефон баягы сурообузга мындай ооба деп жооп бериңиз. Аялыңыз чалганда телефонду албай койгон күндөр болгонбу деп кайсы учурларда көбүнчө болуп калат? Эми бир жерде мен кызматта жүргөн маалымда телефонду карабай турган маалымда эми көп эле учур болот да. Ырдап аткан учурунда чалып кала турган болсо албай коем да. Анан кийин кайра жооп бересиз. Ырдап атканда чалдың деп. Ооба. Жакшы. Анан кийинкиси сулуу кыздарды көргөндө сүйүп калдыңыз десем ооба дедиңиз. Кайсы учурда? Үйлөнгөнгө чейинби же үйлөнгөндөн кийин болтабы? Бул сулуу кыздарды көргөндө сүйүп калдыңызбы деп эми оюн шарты боюнча ооба дедим. Негизи бирок бул сүйүп калуу бул башка нерсе болсо керек дейм да. Жакшы. Туура. Анда соңгусу баягы тойдо кандайдыр бир шымыңыз, бир жериң жыртылып калган учур болдубу дегенде ооба дедиңиз. Болгонбу ушундай негизи? Тойдо андай нерсе түймө үзүлүп кеткен маалым. Топчулар, көйнөктүкү. Ооба. Көйнөктүкү. Көйнөктүкү үзүлүп кеткен. Ошол убакта кандай ситуациядан кантип чыгып кетиш керек эле? Бир нерсенин үстүнөн кийип алам. Же ошол ойдон эле аккордеон менен тосуп коем да. Мурдай эле. Түшүрбөйсүз аккордеонду. Демек бияга ачык болсо. Жакшы. Азыр бизге СМС билдирүүлөр аябай көп келип атат. Бирок ошентсе дагы чалыңыздар кимде ким биринчилерден болуп, мына кийин биз бошодук, жооп
Машрап мырза менен сүйлөшүп бүтүп, эми жоопторду каалаганга аракет кылабыз. Байланышта көрүүчүбүз бар десем, көрүүчүбүз кетип калды. Кийинки чалууларды кабыл алабыз. Туура жоопту күтүп калмакчыбыз. Эгер туура жооп берсеңиз, анда биздин демөөрчүбүз болгон Эркатай балдар дүкөнүнүн сонун белек сизге ыйгарылат, ардактуу көрүүчү. Шашылыңыз. Андыктан биздин суроого так жооп бериңиз. Кандай ойлодуңуз? Сиз жооп таптыңызбы? Азыр биздин көрүүчүлөрүбүз аябай көп жалтат, биринин артынан бири чалтат, ошондуктан биздин баягы байланышыбыз өтө начар болуп атат. Кийинки абонентти кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алейкум ассалам. Кутман кечиңиз менен таанышабыз. Атыңыз ким? Аябай чалуулар көп болуп атат. Кимисин алышыбыз дагы биринен бири өтүп чалатат. Ошондуктан биз бирөөсүн гана кабыл алганга аракет кылышыбыз керек. Алло. Ага, таанышабыз. Атыңыз ким болот? Бакыт мырза, каяктан чалатасыз? Баткен шаарынан эле. Бизди көрүп атасызбы кечки Баткенди? Инстаграм баракчасынан көрүп атасыз, демек. Эфир жагатабы? Көбүрөөк ырдаткыла. Буюрса азыр дагы ырдатабыз, даярданып турсун Машрап мырза. Сурооңуздун жообу барбы? Угалы? Так, суроонун жообу күйөөсү каякта экенин бир гана жесир аял билет деп ойлойсуз, Демек, Бакыт мырза адашпасам, Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз, Бакыт мырза. Сиздин жообуңуз туура деп табылды. Албетте, Машрап мырза кайсы аял күйөөсүнүн кайда экенин билет деген суроого бул жесир аял билет экен. Чын жүрөктөн куттуктайбыз, Бакыт мырза. Эфирден сырткары биз менен байланышып коюңуз, белекти кантип алып кетесиз, биз сизге түшүндүрөбүз. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү, болду, ийгилик силерге. Бакыт мырза, эми эркин микрофон берем, учурдан пайдаланып бир айта турган калуу тилектериңиз болсо. Эркин микрофон берсеңиздер, шу Кыргызстандын өнүгүп өссүн, тынчтык болсун, аман эсен болсун, главный. Урматтуу адамдарга ийгилик. Чоң рахмат. Көптөгөн жарата берсин. Силерге да ийгилик. Рахмат. Бакыт мырза, мынакей сиздин белегиңиз даяр. Кааласаңыз уул балага же болбосо кыз балага эртең келсеңиз мен белегиңизди сизге тапшырайын, Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат сизге дагы байланышка чыкканыңыз үчүн. Мынакей Бакыт мырзаны биз жеңүүчү деп таптык. Чын жүрөктөн куттап кол чаап коелу. Машрап мырза, көбүрөөк ырдаткыла Машрапты деп атат. Ушунча келгенден кийин эми бир ырдап бериңиз эми. Кайсы чыгарманы ырдайбыз? Жигит Сатыбаевдин сагынам дегендерин тапайбы? Жигит Сатыбаевдин. Жалпы көрүшлөрүн болсун.
бар болуңуз, ар дайым берекеңиз жаныңызда жүрө берсин. Бизде эми келген билдирүүлөр бар, өз дарегине жеткирели. Кутман кеч дейт, Баткен саламатсыңарбы, канча бир тубансыңар, өнөрүң өркүндөй берсин. Баткен жөнүндө бир ыр жазып кой дейт. Сөз түрдө эске аласыз, Баткен жөнүндө да ыр жазып коюшуңуз керек. Албетте баткендик болгондуктан, патриот болгондуктан. Ассаламу алейкум, тунук эфир, чыгармачылык ийгилик каалайм, Машрап Муса дейт. Кийинки СМС билдирүүлөр дагы бар, бирок убактыбыз дагы азайып баратат, ошондуктан бат-баттан окуганга аракет кылайын. Ардактуу көрүүчүлөр, көп эле СМС билдирүүлөр албетте сиздин дарегиңизге келген экен. Кийинки СМС билдирүү дагы мына ушундай Машрап чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз деген өтө сизге билдирүүлөр келген. Растлык айталы. Ардактуу замандаштар, мынакей убактыбыз дагы азайып баратат, ошондуктан дагы бир биз Бакыт мырзаны чын жүрөктөн куттуктап, биздин демөөрчүбүз болгон Эркетай балдар дүкөнүнөн сонун белектин ээси болуп калдыңыз. Албетте биздин эфирибиздин жүрүшүнүн демөөрчүсү Эркетай дүкөнү жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап 16 жашка чейинки улан кыздарга бут кийим, кийим-кече, жумшак, айтор оюнчуктардын түрүнү дал ушул Эркетай дүкөнүнөн тапсаңыз болот. Дареги Баткен шаары, Разаков көчөсү болуп калат, Курманжан датка магазин артында жайгашкан. Ошол жактан сиз бардык оюнчуктардын түрлөрүнү жана кийим-кечелерди жаңы төрөлгөн ымыркайларга тапсаңыздар болот. Жана ошондой эле андан сырткары биздин демөөрчүлөрүбүздүн дагы бирөөсү бул Кыргызстан дүкөнү Асылбек соода борборунун жер төлөсүндө жайгашкан. Ал жактан чекене жана дүң баада сиз үйгө керектүү азык-түлүктөрдү сатып алсаңыз болот. Жана ошондой эле андан сырткары биздин дагы бир демөөрчүбүз ушундай көрккө көрк кошкон Пардалар дүкөнүнүн ээлерине дареги Баткен шаары борбордук базардын маңдайында. Жалпы биздин көмөктөшкөн инсандарга ыраазычылык айтабыз. Машрап мырза, эми соңкусунда сизге дагы ошол акыркы суроолорду берип калалы. Буюрса, алда кандай пландарыңыз бар? Алдында ошол чыгармачылык менен иштеш керек. Эстрада жанрында дагы ырлар чыгарам деген ойдомун. Апаңыз жөнүндө ыр чыгардыңызбы, ырдап бериң деген билдирүүлөр бар экен. Ата-эне жөнүндө, апам жөнүндө эми ата-эне жөнүндө ыр жазганмын. Бирок азыр ал эрте кичине оңдоп түзөп обондорун карашым керек. Буюрса, аны да чыгарам. Босторгой деген чыгармаңыз барбы? Кандай деген? Босторгой деген чыгармаңыз. Босторгой деген чыгарма бар го. Өзүңүзгө таандыкпы же? Анын сөзү өзүмө таандык. Музыкасы казак элинен алынган. Демек, сиз ырда жазасыз, э? Ооба. Акындыкта өнөр бар анча-мынча. Эми көп эле акындык эмес го. Өзүмдөн. Демек, эми жазасыз да ырларды. Репертуарыңызда канча чыгармаңыз бар? Репертуарымда 6-7 го. Өзүңүздүкү. Мына ушундай чоң рахмат, ыраазычылык айтабыз. Анда биздин дагы мынакей убактыбыз дагы баягы жакшы инсан менен отурсаң убакыт дагы тез өтөт дейт. Ансаңардай сиз менен болгон биздин дагы убактыбыз соңуна чыгып бара жатат. Эфирдин соңунда сизге эркин микрофон берейин. Камераны карап, жалпы биздин мекендештерге саламдооңузду айтып алсаңыз болот. Мен эме дейм. Биринчиден ушул кыргыз элибизде мекендештерибизди ушул жаман оорудан, ооруз ыркоолордон сактасын дайым. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Кыргызстан өнсүн, өнүксүн. Ошол Жакшылыктар боло берсин. Жакшылыктар болсун. Сизге да чоң рахмат. Ушундай убактыңызды бөлүп, келип бергениңиз үчүн жакшы маек курдуңуз, жагымдуу чыгармалар болду. Бул сиз менен мен үчүн аз болду болуш керек. Ошентсе дагы эми убакыт деген ушундай экен. Баягы мыйзамга баш ийиш керек экен. Убактыбыз эрте болуп калды. Жана өз убагына келип жетти. Ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер түз эфирде Баткен телеканалында Кечки Баткен көрсөтүүсүнү көрдүңүздөр. Буюрса, ар жума сайын күндөрдүн мынакей султаны болгон жума күнүндө кечки саат 8:30-дан 9-га чейин түз эфирде көрөсүздөр. Жана ошондой эле чет жерде жүргөн биздин мекендештер биздин Баткен ТВ YouTube каналынан дагы ушул берүүбүздү түз эфирден көрсөңүздөр болот. Учурдан пайдаланып дагы бир рет биздин демөөрчүлөргө чоң ыраазычылыгыбызды айталы. Ардактуу биздин демөөрчүлөр, мынакей сиздер сонун бизге ушундай белектерди берип
баягы биздин көрүүчүлөргө жакшы маанай тартуулаган баардык биздин көрүүчүлөргө ыраазычылык айтабыз. Жана ошондой эле Эркатай балдар дүйнөсү, Эркатай дүкөнү өзгөчө сиздерге да чоң ыраазычылык айтабыз. Мына ушундай чоң белектерди берип атканыңыздар үчүн албетте баардык биздин мекендештерди Эркатай дүкөнүнө чакырабыз. Келип уул кыздарыңыздарга ушундай белектерди сатып алсаңыздар болот. Жана Кыргызстан дүкөнү сиздерге да ыраазычылык айтабыз. Дареги Асылбек соода борборунун жер төлөөсүндө жайгашкан. Жана ошондой эле андан сырткары Пардалар дүкөнүнө да терең ыраазычылык айтабыз. Мына ушу менен биздин бүгүнкү эфирибиз дагы аягына чыгып баратат. Ушунчалык коштошкум келбей турат. Себеби карантинден бери буулуп калыпмын, эфирге чыкпайчы. Эми ошентсе дагы аргасыз коштошобуз. Буюрса, эмки жумага чейин мен сиздер менен коштошуп калам, ардактуу замандаштар, ардактуу көрүүчүлөр. Бизди көрүңүздөр, жана биздин Instagram баракчасында да көрүп аткан көрүүчүлөргө чоң ыраазычылык айтабыз дагы. Бүгүнкү эфирибизди жыйынтайбыз. Алып барган аты жөнүм Расул Акматов болду. Кайрадан Кечки Баткенден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.